малга, жаратылышы жанга жайлуу суусамыр өрөөнү бекеринен жер соорусу деп аталбаган чыгар. Тулаңы белден болгон көк жайык жайлоосу жайыттарынын тоюмдуулугу менен өзгөчөлөнөт. Өрөөн Кыргыз ала тоосу менен Суусамыр Жумгал тоолорунун аралыгында деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Суусамыр деген аттын келип чыгыш жөнүндө эки уламыш бар. Биринчиси бул аймакта суунун көптүгүнөн Суусамыр деп аталып калган. Экинчиси болсо суунун ичинде жашаган кундуздун аталышы. Суусамырга Чүй, Талас, Этмен-төбө өрөөндөрүнөн келген мал жайлы. Борбордук бөлүгүндө тоют өсүмдүктөр айдылат. Өрөөндө 80 айыл аймагынын жери бар. 2008 жылы аяктаган проомдун жайыттарды жакшыртуу боюнча долбоорунун аякташы бир топ жыйынтыкты берип кетти. Эң башкысы жайыттар инвентаризация болду. Суусамыр айыл аймагы боюнча эң пайдалуу иш ошол Суусамыр өрөөнүндө билесиздер 6 ай кыш. Ошого байланыштуу бизде ошо проекти менен биз автогрейдер алып алдык да. Бул эң жетишкен нерсе болду, себеп дегенде ар бир айылдын карларын тазалоо, ошондой иштерге көп пайдаланабыз да. Бул ишкана ар бир айылга барып жеринде бөлүнгөн акчаларды өз максатына жумшоо үчүн уюштуруп атабыз да. Бул өтө чоң пайда болот. Элдин үй салабы, сарай салабы, же болбосо биз жайытка барчу жолдору, же ошо айыл ичинде жолдорду жасоодо бул чоң ийгилик алып келет да. Буюрса грейдерибиз бар, погрузчигибиз бар, автомашинабыз бар, КамАЗ автомашина. Андан тышкары МТ-82 авто погрузчигибиз бар, экскаваторубуз бар. Ошо 4 техниканы бириктирип, достук ишканасын ачып атабыз да. Буюрса жакын арада буюрса ошонун директорун шайлап, анан иштерди 18ге абдан жакшы иштерди аткарабыз деген ойдобуз. Суусамыр жайкысын көркөмү артып, Көкшүберге бөлүнүп, эс алуучуларды жайлоого чакырып, кымыз менен дарылоо уюштурулуп, калктын ден соолугун чыңдоочу борборго айланат. Ал эми кышкысын бул жакка атайын кышкы спорттун түрлөрү менен машыгып, ак жамынган тоолордун кооздугун көрүүгө келген туристтердин, эс алуучулардын саны артат. Анткени бул аймакта төө ашуу, лыжа базасы бар. Суусамыр айылынын калкы да бул жерде иштеп, жумуш менен камсыз болгон. Кышкы эс алуу жана туристтик сезонун даңазалап турган, мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушул жерде жайгашкан төө ашуу лыжа базасы. Бул жакка 20га жакын мамлекеттен коноктор келип эс алып кетишет. Кыш учуру ушул жерде узакка созулгандыктан кышкы эс алуу эрте башталып, кеч бүтөт. Суусамырга сапар алып баратып, эң алгач эле жолдогу соода саттыктарын жүргүзүп жаткандар менен байланышып, акыбалдарын сурадык. Бул жол 9 жолдун тоому аталып, ал аркылуу жүргүнчүлөр алыс аймактарга жана борборго катташат. Андыктан соодалары да өтүмдүү болуп, күнү-түнү жайы кышы тынбай иштешет экен. Курут, сары май, кымыз жана башка накты азыктарды сатышат. Роза Усубалиева Тунук айылынын тургуну. 17 жылдан бери ушул жерде. Башында барып келип соода кылышса, азыр бул жерде вагонеткада жашап калышкан. Сатыктан түшкөн кирешелерин балдарына жумшап, тиричилигин жүргүзүшүүдө. Коюлган азыктарын кээде даярдагандардын колунан ортомчусу алышса, көпчүлүгүн алып сатышат. Вагондорду алып келдик. Анан коюп эме кылдык өзүбүз. Бурун эле мындай боз үйдө соода кылчубуз. Анан 2 жылдан кийин вагонду алып келип анан коюп соода кылдык. Жакшы буюрса, балага карасыз ушул менен эле багып атабыз. Бала чакабыз. Эки жакка барасак ушул менен эле барабыз да кой. Той топурга деп койсуң. Жайкы жашоо деген жакшы. Кышкы деген эме күшү, суук. 47-50 градус болот бизде суук деген. Айылга кирип келе жатканыбызда окуудан тараган топ-топ болуп үйлөрүнө кайтып бара жаткан окуучулар көзгө көрүндү. Ал эми мектепке жакындай бергенибизде короосунун алдында ат байланып турат. Көрсө айрым окуучулар үйлөрү алыс болгондуктан мындай суукта үшүп калбайлы деп аттарын минип келишет экен. Атка жеңил тайгачак келген тоолук балдар топоңдошуп жолун улады. Кичинекей кубаныч айылдагы чыйрак балдардын бири. Ага ат мингенди атасы үйрөткөн. Сабакка барганда аттар көп болот. Класс баштарында ат менен келишет. Бүт балдар ат менен келишет. Кээде жөө келем. Күн жылуу болгондо жөө келем. Мындай күн суукта, Суусамыр айылында күн суук болгондо ат менен келем ушундай.
Ал эми кожомкулдук жаштардын жана окуучулардын кышкысын сүйгөн оюну хоккей. Хоккей үчүн айылда атайын аянт деле жок. Бирок мына бул айылдагы чоң жолдон мал машина өтүп атып, тоңгок болуп калгандыгы балдар үчүн табылгыс жай болду. Хоккейлердин клюшкаларын да өздөрү колго жасап алышат экен. Кичинекей өспүрүмдөрдүн ойногондорун карап отуруп, чоңдор да кызыгып кетип ойношот дейт кичинекей хоккеист. Мунун ойноп келгенине бир 7 жылдай болуп калды. Муну баары сурап эме ойноп туралчы деп айткандан берип коем кээ бирде өзүм дагы кирип ойнойм дешим. Анткени бул бээринен мурда 7 жыл болду деппейм, ошо сынып калган бээри. Ошон үчүн жип менен байлап койгонбуз. Хоккей оюнун карап турганча ары жактан бул жерде жашаган Адыл мырзанын жылкылары да жайыттан тизилип келип калды. Жылкычынын жайын сурамак үчүн алар менен короосуна кошо кирип, чарбачылыгы менен таанышууга өттүк. Короосуна бир топ мал кармаган чакан фермердин эркек балдары өзүнө жардамчы. Бири чөп ташыса, бири уй байлап, экинчиси козу салып түйшүктү жеңилдетишет. Суусамырлыктардын дээрлик бардыгы малдуу келишип, короосу малга толгон. Адыл мырзанын чарбасында кой, уй, жылкы кармашат. Жайкысын жайлоого чыгып бээ байлашса, кышкысын жайытка кенен айылдын четине чыгарып жайышат. Окат кылабыз мал менен. Базарга алып барабыз, малыбызды керектүү ушунда. Балдарым жардам берет школдон келгенден кийин. Жылкыбызды ошо карышкыр күч болуп, ошо алып алганбыз колго. Азыр ошо той маселеси кыйыныраак. Азыр ошо карышкырдан коркуп эле жылкыны алып алдык. Анан ушул үйдө мал менен эле алек. Ошо кышкысын, жайкысын жайлоого чыгабыз, сайбыз. Ошо күнүмдүк окат. Кыш оор бизде, 6 ай кыш. Бизде ошол кыш деле эмеси кетип баратат окшойт. Аз калды биз деле чыдасак жаз деле келип калар. Кожомкул айылы тоо этекте жайгашкан. Айылдыктар үчүн эң ыйык жер бул Чаргынбайдын күмбөзү. Тарыхый инсан Тыйта уулу Чаргынбай бул аймактарда 1800-жылдары жашап өткөн экен. Бүтүндөй калкты ынтымакка чакырып келген бул адамдын эң жакын замандаш досу Кожомкул Баатыр болгон. Ал көз өткөндөн кийин досуна эстелик орнотуп, жанына 690 килограммдык ташты алып келип койгон. Эстеликтин дубалынын бетине манжаларын басып из калтырган. Дал ушул Кожомкул айылына келип, бүтүндөй Орто Азия чөлкөмүнө аты тараган Кожомкул Баатырдын музейин зыярат кылбай кетсек туура болмок эмес. Андыктан ушул айылдан чыккан Алып Балбан Баатыр Каба уулу Кожомкулдун музейине баш бактык. Ар ким өз көзү менен көрүп, колу менен кармап көрүүгө боло турган мурастары сакталган. Бул музейде анын колдонгон буюмдары, кийимдери бар. Бою 2 метр 36 сантиметр, салмагы 164 килограмм болгон Балбандын тулку бою өзгөчө болгондугун, анын кийген кийимдеринин өлчөмүнөн көрүүгө болот. 2 киши батат экен. Анан бул биздин азыр мына эмебизден келип атпайбы? Тизесине ылдыйраак чыга, бул дагы Кожомкул атабыз улайган кезинде кийген да. Анан баа жаш кезинде мындан дагы зор кийимдерди кийген да. Караганда адамдын сөөгү кичирейип Каба уулу Кожомкул 1888-жылы Суусамырдагы Кең Суу кыштоосунда жарык дүйнөгө келген. Суусамыр кедейлер комитетинин төрагасы, Кара Балта райондук жер бөлүмүнүн башчысы, Суусамыр Кайырма Көкөмерен айылдык кеңешинин аткаруу комитеттеринде төрагалык кызматтарда иштеген. 1948-жылы персоналдык пенсияга чыгып, өмүрүнүн аягына чейин Победа колхозунда жылкы фермасынын башчысы болуп иштеген. Кожомкул убагында мен деген балбандар менен күч сынашып, далай жер караткан. Күчкө толуп турган убагында салмагы 400 килограмм болгон өгүздү жаракадан сууруп алган. Ал эми чүйдөн Суусамырга бараткан жолдо аты баспай калып, төө ашуудан атын көтөрүп өткөн. Кожомкулдун көтөргөн жылдырган таштары Суусамыр, Байрак, Жоо Жүрөк, Кең Суу жайлоолорунда кетмен төбө өрөндөрүндө бар. Бут кийиминин өлчөмү болсо 52, колунун баш бармагынын калыңдыгы 4 сантиметр, алаканынын узундугу 26 сантиметр болгон. Мына Кожомкул Балбандын ушунчалык алып адам болгондугун мына кийимдеринен байкадыңыздар. Бир ичигине эле 3 адам же 2 адам баткыдай. Андан тышкары бул музейде бул Кожомкулдун колдонгон буюмдары сакталып турат да. Мына муну алсак, бул Кожомкул тамак ичкен кесе экен.
Буга кымыз да ичкен. Демек мына кымыздын канчалык өлчөмдө кымыз ичкени билинип турат ушул кеседен эле. Суусамырлыктар ынтымактуу эл, бири-бири менен мамилелери бирдиктүү, меймандос келишет экен. Өз жашоолорун тыңдап алышкан. Кышкысын суусамырдын суугуна чыдай албай бул жерден көчүп кеткендер көп болгон дешет айыл тургундары. Адылбек Ажыгулов аксакал суусамырды жердеп, бул жерге байыр алып жашап калгандыгына көп жыл болуптур. Суукту деле сезбейбиз дейт ал. Айыл тургундары тээ жайында эле отун суусун камдап алышат. Анткени кыш катуу болорун билишет. Бир кыш бүткөнчө 6-дан 10 тоннага чейин көмүр жагышат экен. Эми отунду көйгөй жаратпайт, күчкө мал, могул жанагы атайын отунчулардан отун пулун төлөп, анан кийин отунду алабыз. Алганда ал жерден сууларды албайбыз. Агынды бар, куураган отундар бар, куурап калган жагачтар. Ошону эле кайта кыйып эле келет. Суу жагачтарга эми көмүрдү берген атайын балдар бар. Келет кара кечеден алып келет кара эме көмүрлөрдү. Көм андан башка баягы өтө катуу суук болуп калганда көмүр жагып коебуз. Анан мындай болгондо көмүр эле жагып үйдү жылыта беребиз. Отун камагын отун даярдаган бизге өтө эле проблема эмес айтканда. Анткени тегерегисин баары эле токой. Адылбек аксакалдын үй бүлөсү эртеден кечке мал артында. Ар бири өзүнө тиешелүү жумуштарын жасашып, чарбачылыгын өнүктүрүп келишет. Кышкысын малын колдо кармашат. Анткени тоодо каршкыр күч болгондуктан малга кооптуу болуп, короодо багып жатышат. Уулу Бакыт мал багуунун сырын жакшы билет. Багууда өзүнчө түйшүк, буларга жакын болуп, камкордук керек. Мүнөздөрүнө чейин өздөштүрүп аласың дейт ал. Мисалы, азыр тайлардын арасында бирөөсү бар, күчүкө да ал, күчүкө деп коем мен. Чөп жедирбей буларды кубалап ийет. Анан бул бакчылар коркуп бир жакка үйлүп алып жашат да. Уйларда деле ошондой бар, кээрлер жулуп, жибин чечтирбейт. Сүскүлөп, андай мындай эмелер бар. Кээрлер теби, мейи бар. Ошондой кыялдар бар да малдардынчы. Койлордо деле ошондой, кээрлер болсо жемди аябай жакшы көрөт, астында күтүп туруп алат да, мен жем жетилем депчи. Нары бассаң, бери бассаң деле ишин карай берет. Ошондой түрлүү эмелер бар. Кээрлер сүзөнөк болот. Кээрлер аштабы секирип түшөт кечкилерден. Ошондой түрлүү малдардын деле кыялдары бар, баарын билип каласың малдардагычы. Ал эми ушул үйдүн ички түйшүгү байбичеси жана келининин колунда. Эртеден кечке тынышпайт. Чоң үй бүлө болгондуктан иш да көп. Турабыз, анан балдарыбызды мектепке жөнөтүп коюп эле үйгө келебиз. Үйдү бир азыр эми күн сууктугуна байланыштуу бир 10 чендерде сайбыз. Жайында болсо уйлар көп эле сабат, 2 мага сабат. Ал кезде сүттү көп учур болот. Азыр болсо кышында бир эле мал саба алабыз үйдө. Мына минтип тирлигине тың болуп, жай турмушун өткөрүп жаткан суусамырлыктар саламаттыгына кандай кам көрүшүүдө? Бул жагдайда Кожомкул айылында абал көйгөйлүү. Анткени айылдагы ФАП мурунку 1981 жыл салынган Кызыл Ой совхозунун имаратында жайгашкан. Башынан бери эле ал үчүн имарат бөлүнүп берилген эмес. Анысы аз келгенсип, анын ичиндеги шарт дарылоого жана эмдөөгө туура келбейт. Мына минтип эски шартта бейтаптарды кабыл алып келишет. Ичине ысык, муздак суу киргизилген эмес. Бул колго жасалган кол жуугучту колдонушат. Ал эми жылуулук системасы да көмүр менен жылытылат. Анын табы бүтүндөй бөлмөлөрдү жылыта албайт. Ушу иштегенге шартыбыз жок болуп атат. Мына көрүп атасыздар, ушу жамгыр жааганда, кар эригенде тамчытамат. Суу 20 градустан ылдый эме болбойт да, үйдө көтөрүлбөйт. Келген ооруп келген байнойлорубузду эч кандай бир шарт эме кыла албайбыз да, көрсөтө албайбыз. Биринчи жардамыбызды көрөбүз, анан үйүнө кетиребиз, анан үйлөрүнөн барып уколдорун жасап беребиз. Ошо 1 жашка чейинки балдарыбыз деле келет, алар деле ошо кышында катуу соокто келтирбейбиз. Үйлөрүнөн барып көрүп, кыдырып турабыз да үйлөрүнө. Ысык суу, муздак суу деген жок. Муздак отура албайбыз, ушул жерде отурабыз. Ушул эле айылдагы келечектин ээлери болгон балдар окуган мектептин шартына ыраазы болосуң. Анткени бул Сапар Мырзахматов атындагы мектепке ушул айылдын ишкер уулдары, колунда бар адамдар демөөрчү болушуп, кем карчтарын толуктап жардам берип турушат экен. Билим алуунун сапатын жогорулатуу үчүн шаардын мектептеринде эле интерактивдүү доскалар орнотулган. Өткөн жылы демөөрчүлөрдүн жардамы менен усулдук бөлмөгө компьютердик техникалар орнотулду.
мектептин эски имараттарынын электр чубалгылары толугу менен алмашылып жаңыланган. Эми биздин мугалимдердин жалпы максаты эмне? Негизги максаты биздин балдарга сапаттуу билим берүү, жогорку деңгээлдеги билим берүү үчүн мугалимдер талапкастан эмгектенип келе жатышат. Биздин мектепте көптөгөн жакшы иштер жүргүзүлүп жатат. Балдардын билимин жогорулатуу үчүн спонсорлор тарабынан, ата-энелер тарабынан жогорку деңгээлдеги заманбап үлгүдөгү техникалар менен толукталып жатат. Мектептин спорт залына барып машыккан балдар болсо, кечкисин топурашып чогуу үйлөрүнө кайтышат. Бири-бири менен ойноп, жылгаяк тебишип, суукту деле сезбегендей. Биз балдар күндө соревнование болгон сайын күндө күрөшөбүз. Болбосо анда бир күн калтырып, бир күн барабыз. Кээде биз таяққа барып калганда кээ бирөөбүз жеңебиз, кээ бирөөбүз жеңилебиз. Таарыныч жок. Дайыма күрөшкө катышыш керек, ал үчүн ден соолукка пайдалуу. Өзүбүзгө да дене башка кишилер бизге колго төрө турган болсо, биз өзүбүздү коргонуш үчүн ал нерселерди жасашыбыз керек. Ошон үчүн күрөшкө катышып, ден соолукка пайда алып келет. Ошон үчүн балдарды ден соолукка зыян болбойт. Ошон үчүн бардык балдарды спортко чакырам. Кыргыздын кыйрын ааламга тааныткан көкбөрү ата бабабыздан бергиле байыркы оюн. Бул Салттуулай Суусамыр аймагында жыл сайын айылдар арасында мелдештер өткөрүлүп турат. Дегеле айылдагы кичинекей өспүрүмдөрдөн тарта жаштарга чейин улак тартыш баардык ойно болсо дагы абдан кызыгышып, чыныгы күйөрмандары. Быйыл дагы айыл четине улакчылар чогулуп, оюндун кызуусуна батышкан. Суусамыр өрөөнүндөгү кеңири тараган улуттук спорт оюну бул көкбөрү. Биз келгенибизде дагы өзүңүздөр көрүп тургандай, Кожомтул айылындагы улак тартышка туш болдук. Бүтүндөй Суусамыр өрөөнүндөгү улакчылар ушул айыл өкмөтүнүн тарабынан уюштурулган көбөк ат салышып жатышат. Эрендердин эр оюну деп аталган бул оюндун башаты дал ушул айыл жергеси. Жыл өткөн сайын улак тартыштын даңазасы артып, жайылып, өнүгүп келүүдө. Бул жеке гана улакчылардын кумарын арттырбастан көрүүчүлөрдүн да бүйүрүн кызытып келет. Суусамыр айыл аймагындагы 6 айылдын ар биринен командалар катышып, уюштуруучулар атайын байгелерди коюшкан. Оюндун соңунда Кырбаш айылынын командасы утуп, Суусамыр айыл аймагынын кубогу жана 20 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болушту. Айыл өкмөтүбүздүн жардамы менен бир 15 000 сомдун тегерегинде акча каралат. Ошондой эле 6 айылдын 6 командасынан взнос катары 6 000 сомдон дагы акча бөлүнүп коюлат. Андан тышкары дагы демирчилердин коштоосу менен байге фондусу бир болжол менен бир 60-70 000 сомдун тегерегинде болуп ошол оюн өткөрүлөт. Тоолордо тоодо өмүр бар деп айтылгандай, тоо боорундагы Суусамыр калкынын ынтымагы, каармандыгы тоодой кыйынчылыктарды жеңет экен.